жылдары Кыргызстанда мындай чаңгы теп, тоого чыгып басып жүргөн кишилер өтө эле сейрек эле да. Анан азыркы күндөрү кышкысын чыксаң мындай чаңгы тепкен базаларга киши батпайт. Жаксын тоо этектери, бу тоо коюндарын Аларча сыяктуу жерлерге эл батпай котолуп кетет да. Анан ушул бир кыска 20 жылга жеткен жетпеген убакта Кыргызстанда туризм, жөө туризм, чаңгы туризми дүркүрөп өнүгүп кетти да. Кандай болду? Эмненин аркасы менен болду? Дагы кызык жери эми эле тиги жерде сүйлөшүп турсак бир киши айтып атпайбы, мен сүйүнүп атам дейт. Себеби биз мурун Советтер Союзу учурунда ушу чаңгы тепкени кыргыздарды чара алчу эмеспиз дейт да. Бүгүнкү күндө карасак, чаңгы тепкендин көп эле өзүбүздүн кыргыздары да. Кыргыздар тээп жүрүшөт. Анан ушундай бир чоң өзгөрүш болду. Ошол өзгөрүш кантип келди? Эмненин аркасы менен келди? Биз ушул окуяларды изилдеп, бүгүн мына жөө туризм боюнча бирикме, Кыргызстандагы сноуборд жана чаңгы тебүү боюнча бирикменин ишмердигин чагылдырып жүрөбүз. Бул жөө туризм бирикмеси ошо Кыргызстанда тоого чыгып, дем алыш күндөрү жаратылыш коюнуна барып эс алгандай ой популярдуу кылган, мыкты ийгиликке жеткен уюм. Биз негизинен ошолордун окуясын, таржымакалын, тарыхын изилдеп келатабыз. Биздин башкы каарманыбыз Марат Даниэль, ал ушул жөө туризм бирикмесинин байкоочулар кеңешинин төрагасы, бул чаңгы боюнча сноубордисттер бирикмесинин дагы төрагасы экен. Бирок акыркы жылы былтыр Марат Кочкорго көчүп кетиптир. Аякта дагы Кочкордо жөн жатпай, баягы көңгөн туризмди өнүктүрүп, өзү ошо конок үй салып, аякта да турист тозуп, Кочкордогу туризм жөнүндө аябай маалымат жыйнап атыптыр. Биз алдын ала кабарлаштык. Мага өзүмө билинген жок да мындай. Эмнегенде мен Бишкекте болсом деле тал адаммын, Кочкордо болсом деле тал адаммын да. Анан үйдөгүлөргө бир аз немерек болду, баягы келинчегиме кичине көнө албай атып, бирок көндү ал деле. Эмнегенде биякта да жашап кеткенбиз баягы жаңы үйлөнгөндө. Анан мындай макул болуп эле кеттик деп элечи. Неметкен жок да, наоборот, сүйүнүп эле, наоборот, айылда жашоо кызыктуураак, айылда жашоо жайыраак дагы өтөт да бияктачы. Анын үстүнө азыр биз өзүбүзгө өзүбүз хозяинбыз да. Бул Бишкек Пекин жолу деп коебуз бул жолду. Пекинге барат да сразу прямой. Туристтер менен иштеп жүргөндө дагы Бишкек Торгарт десең билбейт да аларчы. Ушул жака нарын жакка келатканда же көл жакка келатканда Бишкектен чыкканда эле бул Бишкек Пекин жолу деп айтсам, чын элеби депчи мындай. Негизи чындыгында ошондой да, Бишкек Пекин жолу да. Туризмге келип калган себебим деген ол ушу Кочкор Бишкекке жакын болгондонбу же Кочкор ушул Бишкек менен Торгарттын Кытайдын ортосунда болгондуктанбы туристтер ушу 90-95-тен баштап эле келип баштаган да. Анан баягы биз кичинекей кезде көрүп, эртерээк көрүп калганбыз да, неметип туристтерди халоо деп учурашып, алар менен кызыгып, баягы кантип анан ушулар рюкзактарды көтөрүп жүрө берет, анан каяка барышат, эмне жешет деп кызык болчу да. Ошондон кызыгуу болуп, анан тил үйрөнүп, ошолор менен аралашып баштадым ушу Кочкордун ичинде эле. Ошол окуп жүргөндө неме болуп калды да. Английскийден экзамен бергенбиз да. Бергенде English деген сөздү окутуп атпайбы? Аякта C менен H бар экен да, аны экөө кошулуп окуйрун да билбейм да. Аны окуй албай болуп, шылдың болуп классташтардын арасында.
Анан силерди шашпагыла деп анан 1 жыл окууга, башка жака да окууга барган жокмун. Ошо айылда ата-энеме жардам берип жүрдүм. Бирок курс окудум да ошондо английский. Ошол курс мага аябай жардам берип түрткү болду. Анан кийин шаарга барып уланттым окуумду. Жаш кезде эле мындай кыялданчымын да, мен жумушум болсо ушундай сыртка да чыгып турган, анан офисте да иштей турган депчи. Анан ошол кыялым ишке ашып неме болду да. Көбүнчөсүн тоолордо, табиятта жүрүп туристтерди ээрчитип жүргөнгө мүмкүнчүлүк болду, жакшы. Анан жайында жакшы эле акча таап алчумун ошол убакта делечи, студент болуп жүргөндө деле. Мен туризмден мактанбайм, бирок тажрыйбам жакшы эле да. Көп белдерди өткөм, көп немелерди өткөм. Анан жаш балдар болсо баягы кеңеш сурап келишет, тигини кантсек болот, муну кантсек болот деп өзүм билгеним менен бөлүшөм. Кайра Кочкорго өзүнүн мекениме келип, мындай өзүмдүн кичинекей болсо да салым кошуп, ушул өзүм туулуп өскөн жергечи. Атам уста өзү, уста киши. Анан атамдан баягы үйрөнүп кичинекей кезде балка какканды, тигини муну көрүп, үйрөнүп жүрүп, биз дагы ошо усталчылыкка жакын болуп калдык да кийинчи. Анан сварканы үйрөнүп алдым. Анан бул конок үйдүн немеге көп каражат кетет да, баягы уста жалдасаң. Анан кээ бир немелерин өзүм жасаганга туура келди. Мисалы, могу периланы, ушул немесин, тепкичтерин баарын эле өзүм жасагам. Ушул убакыт болуп калып. Бирок жасап алгандан кийин өзүм баягы карап күнүгө чыкканда, эл келгенде айтып, мен өзүм жасагам деп мындай сыймыктанып. Бул жакта негизинен конок үйдө 10 комната, 2ден кичи да ар бир комнатка. Анан талапка жараша кээ бир комнаталарда душ, туалеттер ичинде, а кээ бирлеринде болсо тыш жок, общий эле көрсөтөт да. Мисалы, могу комнатада кириптир. Душ, туалети жок эле комнаталар булар стандартный да. Бул жакта болсо, бул уже душ, туалети менен комната. Баягы талапта кээде сурайт экен да, ошо комнатанын ичинде болсун депчи. Быйыл конок алып жетиштик, ошо августтун баштарында, июлдун аяктарында иштеп калдык. Анан ошого деле мисалы азыр 27 000 сом налог төктүк. Баягы мамлекет айтып атат, ККМ алгыла дейт. Ошо бизге гостевой конок үйлөргө дагычы. Анан ага чейин патент, көбүнчөсү азыр патент менен иштешет да. Бирок биз баары ошого бара турган болгондон кийин ошо ККМди алып, ошон менен налогторду төлөп, анан печать кылып, ИП кылып, өзүнчө оформлять эткенбиз, ошо башынан эле туура кетсин депчи. Бул жак болсо биз коноктор келген коноктор тамак ичкенге, кардарлардын санына жараша мындай столдордо, бул столдорду мактан коюм, өзүм жасагам баарын. Ушул жерден тамак беребиз. Бул болсо ашканабыз. Биздин үй бүлө аябай чоң. Өзүмдүн 4 балам бар азыр. 5-чисин күтүп атам, Кудай буйрса. Эч кимден үмүтпейт. Ада ошондук менен аябай оюндагысын бербейт. Мен утпайм. Эми ушул барып келгенден кийин экөөң бири-бириңди вообще унутпайсың. Негине тоого барган киши унутпай калат. Кел отур. Sen meni жатам деп. Жок. Üstüne çay şöyle koymama gittim dedim. Degem çay kaynap attır. Al da az kuy döket. Кыргызстанга аябай жакшы жаңылык. Мынчалык Кыргызстанда буга чейин китеп чыга элек болчу. Мен өзүм туристтер менен аралашып жүргөнгө байланыштуу билем да, что ушундай китеп кеңири маалымат жок болчу да англис тилинде. Анан биздин өзүмдүн кардарым бар болчу. Бар азыр деле англиялык, Лондондо турат. Ушул китепти 6 жолку келген сапарында жазып бүттү да. Анан бул китептин бизге Кыргызстанга пайдасы бул чет жакта сатылат. Ошондуктан аяктан көбүрөөк кардар тапса болот да. Бардык жайлоолорубузга барган, ал Сөңкөл, Чатыркөл, Арпа жайлоосунан Алай куу менен, Көк кыя менен тиги Иркештамга чейин барган, Таластан Сары Челекке өткөн ат менен. Да бир
көлдөн Сөңкөлгө чейин ат менен барган иши кылып мындай чоң бир 10-15 күндүк маршруттарда жүргөн аял да өзү. Анан бул жерде мындай белдердин бийиктигин, узактыгын ушундай баарын эсептеп, өзүм эсептеп берген буга. Ошондо китепке кирип коюптур, аябай жакшы. Сүйүнүп атам мен өзүм дагы. Анан бул жерде бир Норузбай деген бел эле бул. Аябай кыйын, эң бир кыйын белдердин бири болчу да. Бул Алайкуудан чоң алайга өткөн жерде, көк кыяга, көк сууга өткөн жердеги Норузбай деген бел. Белге келсек, эртерээк болуп калганбы, ушундай кар экен да, муз баягы белдин кырында негизи болот ошондой карлар. Bir сааттан ашык убакыт баарыбыз жол таппай каягынан чыгабыз. Может, биз биринчи жолу бартабыз да, эч кимибиз барган эмеспиз аяка. Биз мындай эле элден угуп эле ошол жергиликтүү элден сурап ошол жерден. Анан барсак айттык, ушул Норузбайдан өтөсүңөр, ошол жерде бел бар депчи. Анан келсек, бел жок. Каягынан өтөбүз. Анан эптеп мындай тырмалаңдап мындай ушундай тикеди ат менен, ат учуп кетет кээде. Бирок Кудай сактады, учкан жок, өтүп кеткенбиз ошол белден. Норузбай деген бел. Могул жерде аябай бир жакшы, мага аябай жаккан ушул жер. Ошо көк кыянын ичинде, Алайкунун ичинде. Манастын эри деп коет экен бул тоону. Мында чын эле карасаң эрге окшош. Анан сууну кечкен убакыттар болот аттын белчесинен. Куржундар агып кеткен убакыттар болот кээде. Баягы коркосуң, бирок коркконуңду билгизбешиң керек сен клиенттин көзүнчөчү. Эгерде ошо кардарын клиентиң билип калса, анда көбүрөөк паника башталат да, анда ал кишидечи. Ошон үчүн өзүң канчалык корксоң дагы, мындай корко сыр бербешиң керек да, сыр бербей ошол жерден өтүп кетишиң керек. Суу болсо суу, бел болсо бел, баягы суук шамал болсо шамалдан. Бизде бул көнүмүш адат демиш болупчу. Хотя өзүң коркуп атасың ошону күнөт болупчу. Чын өтө алабызбы депчи. Анан Кудай деп өтүп кетебиз ушундай. Мындай өзүбүз ашыкча эле рискке бара бербейбиз да. Ашыкча эле рисковать этип мен кыйынмын деп. Тиги өзүңдү ойлобой эле, тиги кардарларды ойлошуң керек, клиенттерди ойлошуң керек. Анан биздики негизги максат эс алуу, жер көрүү, жакшы позитивный маанай менен кетүү да. Анан ал жерден Кудай сактасын кырсык болуп кетсе, кантип анан ал аягын жаман менен бүтүп калсачы. Андай каалабай, ошону позитивдүү жерлерде жүргөнгө аракет кыласың. Ошондой позитивдүү атмосфера создавать этесиң да ишечү, аларгачы. Анан ошондо анан сени баалайт алар дагы. Анан өзүңдүн ишиң да жеңил болот. Эгерде сен эңилчекти, Мерцбахерди жана мөңгүнү көрбөсөң, сен анда гит деп айтпа деп ушундай неметчи да. Мен ошонун себебинен 2 жолу барып келгем ошол жакачы. Мындай ошол гит деген наамга татыктуу болоюн депчи. Анан 2 жума жүрө бересиң да, таш, муздан бөлөк эч нерсе көрбөйсүң. Таш, эртең менен турсаң эле таш, муз кете бересиң. Анан ошо эңилчек деген Мерцбахерге жеткенде, ошо поляна, Мерцбахера поляна деп коет. Ошол жерге атканда бир канча бир кичинекей эле аянтча, ошол жерде көк чөп бар да. Ошо көк чөптү көрүп сүйүнөсүң да аябайчы. Ошол жакта гүлдөр бар, мындай башкача бир сезим болот да. Анан кайра ылдый кетесиң, андан ылдый. Кайра эле таш муз. Анан өзүмдүн Александр Иванович Русин деген киши менен таанышып калгам. Ал киши мен инструкторум болду кийин. Мага аябай көп тажрыйба берди да ошол кишичи. Анан ошол кишини, ошол Союз пешеходного туризма деген организацияга жетекчи кылып алып келишти. Анан ал киши кийинки эле жылы мени алып барды ошол жерге. Муну деген немелер эле түзгөн. Мен сыяктуу же сиз сыяктуу эле тоону жакшы көргөн, жөө басканды түшүнгөн, жана ушул жөө баскандан пеший походдордон пайдасы бар экенин билгендер. Ошондой адамдар биригип туруп эле уюм ачышкан башында. Коомчулукка негизделген бул деле. Ошол общественное объединение 2008-2009 жылдары. Ал убакта саналуу эле 2 эле организация бар болчу. Биз бири-бирибизди билчүбүз, ким келип атат, ким кетип барат. Жана көлдөр кадимки эле кегетидеги. Эч ким барчу эмес айкачы, жөн эле жайлоо болчуму, немеде чабандар эле, малчылар эле барчы. Анан биз барчубуз ошол убакта. Анан ошол жака барып, элдерди кызыктырып отуруп,
Анан азыр болсо эми акыркы жолу бир жолу барганда бир 50дөй маршрутка барыптыр ошол жакачы. 50дөй бусик барыптыр. Ар биринде 15тен киши болгондо дагы жөн эле ош базар болуп кеткен да. Андан кийин 2016-жылга чейин почти монополист болчубуз да. Биз эч ким мындай биз менен тең келе алчу эмес. Анан акырындан биз менен эле жүргөн балдар чыгышты, акырындан өзүнчө клуб ачышты. Анан интерестер дагы мындай бөлүнө баштады да. Кээ бирлерине жөө эмес, мындай машина менен барып, анан ошол жерге түнөп палаткада. Ошондой сыяктууларга чыкты арадан. Алар өзүнчө бөлүнүп кетти. Анан кээ бирлер чыкты мындай кыйыныраак басабыз силерден дагы депчи. Алар чокуларга чыгып кетишти. Анан башкасы калгандары болсо мындай башында саначымын бир 10 болуп калды, 15 болуп калды депчи. Андан кийин 100дөн ашып кетти го азыр. Мындай жакшы ал немес конкуренция болду, бири-бирине менен атандашып элге жеткиликтүү болду да ошол нерсечи. Ошол туризмдин ушул багыты. А негизи ошол мен иштеген уюмдун максаты ошол да. Көбүрөөк элге жетсин, популяризация кылыш керек мындай. Элге кеңири жайылтыш керек болчу да максатычы. Ошол максатына жетти. Гүлжамал апа үйдө эле да. Жаксыңар. Туристтер келди. Кандайсыңар Гүлжамал апа? Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Ушу бул жолда, жол ою жүргүнчү кетип баратат. Бир тоого чыгат, бир ылдый түшөт дегендей. Бир маалда эле ушу шырдак шырып отурсам эле кужулдаган үн чыгып калды. Анан кужулдаган үн чыгып калып эле анан мынтип карасам эле мындай орусча сүйлөп атышат, башкача тил сүйлөп атышат, бийик да жерден. Анан эле мынтип күйгүп чыгып келип калышты. Анан келип эле саламатсызбы деп эле кыргызча учурашты, баягы эсим болуп карап эле аларды. Аялы күйөөсү, анан Штефан деген ал сүт боюнча келген, волонтер болчу. Анан кийин саламатчылык келгиле десем эле келип эле шырдакка кызыгып калышты. Чай койдум. Анан чай коюп эле чай кайнаганча бээ саам болуп калган. Бээни саап келе калайын деп эле бээ саасам эле жабырат эле сүрөткө тартышып эле баягылар. Анан чатырга тас турконду жайып эле жаңы каймактан салып калама каттама бар. Анан аларды туура эле чай ичкиле деп чай берип, анан кымыз куйдум. Кымыз куйсам эле кымыздан аябай ичишти. Мактап, каймактан жешти каттама менен. Чай ичишти, анан ошонто ары биз күздө отурганбыз да ал жерде. Анан көлкөккө көрүп келебиз деп анан жөө кетип калышты көлкөккө. Анан кетип калып эле таң калып эле отурабыз, баягы карап элечи. Өздөрүнчө башкача тил сүйлөшөт, шведче сүйлөшүп атышты да. Анан кыргызча жакшы эле сүйлөп калышыптыр. Анан кайра көлкөктү көрүп кайра келатышып эле анан кайрылышты. Биз сени күзүндө чакырабыз, анан ошондо окуу өтөбүз, ошондо катышасыңбы деди. Бияка Кочкорго. Кочкорго бияка келгендечи. Анан мейли дедим, эмне боюнча десем шырдак деп койду да. Анан баягы шырып отурганды сүрөткө тартып аябай ошонтип алып кетишти. Анан ушундай биз кол өнөрчүлүк боюнча уюштургантабыз, коомдук бирикме. Анан туризмди уюштургантабыз, көлкөккө турист тоса аласыңбы деди. Анан жок дедим. Биз көлкөккө ат менен арам көчүп барабыз. Анан каякта туристти тоса алам, жок тоса албайм десем эле, ой болот сага Сузарна кыргыз үйрөнгөндө. Гүлжан коркпо, болот, сен көчүп барсаң сонун болот. Деп эле ошентти. Анан мен макул болдум биринчи. Анан кайра үйгө келип айтсам эле үйдөгүлөрдүн баары коркушту. Кой, туристти кантип тособуз депчи. Анан кайра бардым завхозго. Жок, мен макул эмесмин деп. Коркуп анан кайра макул эмесмин деп барсам эле анан тиги болбогошту. Жок, мынчасында окуу болот деп анан ошо 96-тан уюшулуп калдык. Алтын кол коомдук бирикме. Ошондой изилдеп өздөрү табышты. Кол өнөрчү аялдарды сураштырып отуруп өздөрү табышып анан ошо көлкөктөн мени туристке тососуң деп жазып анан. Анан депозит алып барып тегесиң деди. Ошол макул кылышты мени. Анан көчүп барып анан эмне алып барабыз? Бирок кышта да окутту бизди аябай.
арак ичкен болбосун, ушундай балдар тентек кылбасын, сумкасына кол рюкзактарына ачпасын, карабасын деп бизди аябай тарбиялап окутту да. Ана мен келип үйдөгү балдарга айтам, турист тоскондо ушундай болот экен депчи. Анан эле кайсылай болуп калды. 97-жылы анан Көлкөктө отурсак эле бирөөлөр келди. Турист келатат дешип эле. Биринчи туристтер. Эң биринчи туристтер ошолор, Кочкорго келген туристтер. 4 кыз келди Голландиялык. Анан эмне тамак жасап берем деп анан буларга ойлонуп атам. Деп эле анан биринчи күнү мындай эле кыргыздын кесмесин жасап бердим. Анан эле эртең менен балдарга айттым, ай балдар кокко терип келбейсиңерби? Деп эле анан кокконун бышып турган маалы. Анан кокко терип келишти, аны арчып, көбүргөн терип келгиле деп, анан көлтөрдөн көбүргөн терип келишти. Сөңгөк болуп элек жумшак да. Анан жаңы тарткан каймак менен анан баягы бадыраңдын даамындай болот да кокко. Анан ошону менен көбүргөндү аралаштырып туруп салып жасадым. Анан бир түн өчтү. Анан эртеси да кетишкен жок. Кетпейбиз деди. 4-5 түн өчтү. Анан мындай ой пайда болду да, буларга эмне көргөзүш керек деп анан кийин топташ ойноп ошолорду көргөзөм. Анан балдарга айттым, көлтөрдү көргөзүп келбейсиңерби деп. Анан десем эле анан жөө барып жалаңдашып анан көлтөрдү көргөзүп келишти. Аябай кызыгып келишти. Ооз реклама ал кезде күчтүү болчу. Анан эле алар бири-бирин айта беришет экен да, ооз реклама күчтүү болду да. Көлкөк анан көлтөр, сөзсүз көлтөргө бармайынча кетишпейт. Ошондон ыраазы болуп акчаларын берип кетишти. Андан кийин вальтерлер барганда көбүргөн менен оромо жасадым. Каймак менен. Ал бир сон болот го. Камырын жупчукка жайып, оромону аябай жактырып калышты. Кайра 2 жолу жасатып жешти да, суранышып. Ошону менен 3 жолу турист барды. Бир жылда, бир сезон. Бир сезонда. Анан 98 болду. 98 болуп көчүп барганда арбыды баягыдан. Жөө да барат, ат менен да барат. Анан 99 барды. Анан 2000 баргандан кийин, бүгүн келбей эле койсок экен деп калбадыкпы. Уже күндө келе башташты. Аябай көбөйдү го, 99 деле көп барды. Анан биз эле тосуп аттык да, жалгыз эле биз, бир эле биз эле. Анан кызыккандар дагы болуп атты. Бирок алар эме кылышты. Чабан 7 семья көччүбүз да, 7 түтүн. Алар деген келип мени жаман көрүшөт. Булар Көлкөктү бузганы келишти. Сен каяктарына баштап, ушуларды тосуп, көлтөрдү бузуп кетишет, же Көлкөктү бузуп кетишет булар депчи. Бирден издеп келип атышат, булар жөн келишкен жок, ой, эчтеке кылган жок, үйгө келип жатып эс алып, балдар коштоп жүрбөйбү, кайра көлтөрдү көргөзүп, кайра жеткирип айылга алып кетип атат. Деп эле анан кийин баягы көбөйө баштаганда кызыгып анан вальтерлердин оюна дагы келди. Анан кайра биздин үйгө анан чабандардын баарын чогулттурду. Каалоочулар, мисалы, мен жете албай калдым да. Анан каалоочулар тоскула, ушинтип үйрөнгүлө деп анан кийин бирөө кошулду, ошондо бизге бир чабан кошулду. Азыр барсаң эми мындай Көлкөк баратсаң бир неме болуп сезилет да, азыркы учурда барсаңчы. Мындай бир Франциянын бир жеринде жүргөндөй элесиң да. Туристти Кытай деле түшүп келатат, Испания деле келатат. Ошондо эле кошо чогуу туризм менен кол өнөрчүлүк да уюшулду. Кыргыздын аялдарына жардам берели, ушундай эме уюштуралы деп анан кийин анан 200 аял чогулду, анан ошол жерден аттандадык. Ошентип отуруп анан Алтын кол деп анан коомдук бирикме түзүлдү. Бизди качество жазаткан жагынан Сузан окутту чындык эле. Бизди өзүбүз баягы жазагандар, баягы кыргызча жазачубыз да. Андан кийин анан тиги Сузан үйрөттү да бизди. Бурчун келтирип жазагыла, шырыгын майда кылгыла деп кайра бизди окутту. Анан биз Кочкор району анан Нарынды коштурду Сузан. Нарындын өзүнөн Ак-Талаадан, Атбашыдан, анан Жумгалдан. Оюнун атасы эле негизи Кочкор мүйүз. Бул байлыктап келет, символу Кочкор мүйүз да. Кочкор мүйүз, бул карга тырмактап коет ою, бул артка муундан муунга из калтыруу. Чечмелеген, бул куш канат, учуп бараткан куштун элеси. Муну айттым, Саймалуу таш. Бул өсүү жолу, өйдөлөп балаты, өйдөлөп өсүү жолу. Бул четиндеки Аламаш деп коет. Бул биздин Ала тоонун ак кар көк муз да булар. Ала тоонун баштары да Аламаш ушул Кыргызстанды курчап турган. Бул кыздын кыялы.
Кыз кыялы, бул кыял ою деп коет. Кыздар негизи илгери кыялкеч болгон да. Анан ошо боюнча энелерибиз кыздын кыялы деп түшүргөн ойлордо. Аны биз улантып келатпайбызбы? Ошентип кар жатпаган кара кочкор кышкы туризмдин борборун айланып атканын сырын экенин билгибиз келип атат да. Эл менен чогуу коньки тээп, көрөлчү деп, жаш бала кезде коньки тээп, хоккей ойночу элек. Ошондон анча-мынча калды экен деп коньки тээп көрүп атабыз да. Hi guys. Hello. How are you? Good, how are you? You doing enjoying? My name is Lakshay. Lakshay. Da. Nice to meet you. My name is Marat. Marat. Are you studying in Bishkek? Yeah. But I'm local. Just I'm interested who is coming to this ice, and is it interesting or not interesting? Yeah, interesting, yeah. Are you skating or not? No skate, No skating. So we will Just cart. see the. Use card, yeah. You ski scarf. Yeah. Okay. Use. Yeah. Just came right Just came. Okay. And how often you come to this place? Your cameraman. No. How often you come? Me? Yes, to here or first time? This is my first time here. Эми азыр деген туризмдин жаңы ачылыштар болуп атат да жылдан жылгачы. Мисалы 5-6 жыл мурун бул жер мисалы жергиликтүү айыл эле билчү да, эч ким билчү эмес. Келчи эми тебишчи баягы балдар чанат тебишчи, чоңдор билгендер коньки тебишчи, бирок массовый жайылган эмес да. Анан ушундай ачылбаган жерлер дагы да көп да. Мисалы азыр Караколду айтабыз, Жыргалаңды айтабыз. Жайгышы туристтер келет депчи. Бизге деле ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ойлоп таап, мындай бир нерсе жаратса болот да, туристтерди алып келип ошондон каражат алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ой, жарышасыңбы? Бергеле экөөс жарышабыз. Кел жарышабыз. Бияктык көздөй, так отурайм, киши аз жакты көздөй. Тетиги кички кызды көздөй. Ак топчан келиппи? Кеттик. 1 2 3. Кере кайра бир жолу. Азыр отурай. Биринчи сүйлөшө алалы. Тетиги неме кишиге чейин, камуфляж кишиге чейин. 1 2 3. Өзүмдүн мисалымды алганда, экологияга мындай кам көргөн адамдар менен көп жүрдүм, көп уктум ошол теманычы. Анан ошону мисалы уккан нерсемди алып келип бияка айтып берсем, тең туштарыма, тааныштарыма айтып берсем, мени башкача ойлойт да, мисалы ошол адамдарчы. Менин артымда как будто бир башка бир күч бар мунун артында. Бул жөн бала эмес депчи. Бирөө түртүп атат муну депчи. А мен болсо мен көргөн билгенимди эле ошону бөлүшкүм келип, мисалы бизде бир жакшы нерсе бар азыр, ушул Кочкордун ичинде Охот союз бар. Аябай жакшы уюм. Негизи көбүнчөсүн охотниктерден турат. Анан ошол жерден да сүйлөшкөнбүз. Келгиле, мамлекет 2 жылга мораторий жарыялаптыр. Ошону мамлекеттин өзүнүн деле укуругу жетпей атат кээ бир жерлергечи. Толук көзөмөлдөй албайт да. Анан ошону айыл-айылга бөлүнүп, бир 4-5тен ар бир айылдан бала чыксын, өзүбүз көзөмөлдөйлү. Азыр эми охота жок болгондон кийин баары браконьер да. Мынтык алып жүргөндүн баары браконьер азыр. Охота мораторий болгондон кийинчи анан биз барабыз, камерага фиксировать этебиз. Анан эгерде чын эле аткан болсо биз мамлекетке, милицияга өткөзүп беребиз анычы. Ал кишини. Анан эгерде атпай жөн эле чыгып жаңы барган болсо анда түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Давайте байке, сиз бизге кошулгула.
чогуу иш алып баралы. Эми азыр ачка деле калган киши жок баягы. Немеденчи тамактан ачка калган киши жок. Ушул поколениянын бир жакшы жери ушул бизди бириктирди да, башыбыздычы бириктирип Кочкордун ичине той бердик, анан ар бирибиз где-то бир 2000 сомдун ар жак бер жагында чыгардык. 150гө жакын бала келди ошол поколениянын 83-жылкы неменин жыйынына. Келдик, тойлодук. Иштик, жедик, кеттик да кыскасы. Анан айттым балдарга, балдар, бул жакшы экен негизи, бирок ичип жеп баягы ладно, турнир өткөзүп, спорт экен, ойногондор ойнойт экен. Бирок мындай бир ушул поколениянын алкагында бир жакшы бир элге пайдасы бар бир нерсе кылбайлыбы? Ушул эң биринчи эле баштай турган нерсе ушу мүрзөдө ушундай баягы мүрзөнү ойлошот да, бул өлгөн кишилер үчүн эле депчи. Бирок биз тирүүлөргө дагы шарт түзүш керек да ушул жакта. Тирүүлөр келип көмгөндө ушул жакта жок дегенде эле бир саатка жакын убакыт өтөт адамдардынчы. Анын арасында бут оорганы бар, кары картаңдар бар, тура албайт да анчалык убакыт. Анан ошолорго келгиле, бир скамейка жасайлы ушул жерге. Келгенде отуруп колдонсун депчи. Анан хорошо, жакшы идея экен, бир 10 скамейка жасап коелу десек, дагы бирөө айтты. Буяка анда келген киши баягы жаназа окушат үйдөн. Жаназа окуганга үйдөн дарат алып келет да, көбүнчөсү. Андан кийин сразу эле баягы жаназа окуулары менен эле эркектер мүрзөнү көздөй шаша уша жөнөшөт да. Ошол убакта келгенде бияка ушул көрүстөн келсең, биякта айын тала. Анан баягы элдердин немеси пайда болот экен да, баягы туалетке баруу немесичи. Туалетке барыш керек болот экен да. Анан давайте анда деп туалетти сала кетели биротула. Анан хорошо. Туалет салса салалы, ошого бюджетти өзүбүздүн бюджетти эсептеп чыгалы. Анан ошого акча чогулттук. Анан ошо менен туалет да салынып калды. Анан ушуну бир эле поколения менен калтырбай, келгиле бир кийинки өзүбүздөн кичүү балдардан сураналы ушуну. Аларга деле көп чыгым болбойт да. Мисалы, могул бир көрүстөндүн бир коругун, бир кишинин коругун салыш үчүн бир эле жагы 30-40 миң сом кетет да, могул корукту салыш үчүнчү. Эгерде ушул корук салынып калса, эгерде айланасы тозулуп калса, ушуну адамдар салбайт эле. Жөн эле бир табличка коюп коймок. Баланча киши, баланчанчы жылы туулуп, баланчанчы жылы өлгөн деген. Ушундай эле табличка коюп коймок да. Элдин чөнтөгүндө да жакшы болмок. Кудай буйрса, анан тиги инилерге айттык ошол. Инилерибизди чогултуп, силер кандай ойлойсуңар, биз ушундай кылып атабыз ушул ишти. Коомчулукка өзү жашап аткан жерге бир пайда кылалы деп. Мына айтсак, алар макул болушту. Буйрса ушул көрүстөндүн айланасын тозот мындай. Канча тозалат алар делечи, баягы кыйнамай жок. 50 метр тозосуңарбы, 100 метр тозосуңарбы? Биз бүттүк деген кезде айткыла, биз кийинки поколенияга өткөзүп берели депчи. Анан ошон менен буйрса, эгерде ушул мүрзөнүн немеси айланасы тозулуп, бир 3-4 поколения менен деп атабыз да, тозулуп калса, ошон менен биз бүттү кылсак биякта. Андан кийинкисин болсо кайра чогултуп, кийинки дагы бир поколения чакырып, келгиле могу Кочкордун ичинде, жосо элге керектүү мындай социальный бир шарт түзө турган, өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө жараша мындай көп кыйнамай жок. Ошондой бир жылына бирден бир акция кылалы, ушундай ар бир поколения кылсын. Анан алар инилер дагы айтып атат, байкелер, силер жакшы болду, бизге үлгү көрсөттүңөр. Анан силер баягы жөн эле туруп алып суранбай кылып койбойсуңарбы деп мындай күрүштеткен сыяктуу эмес. Өзүңөрдүн примериңер менен көрсөттүңөр депчи. Биз мына кылдык, анан чакырдык да аларды. Кылып анан чакырып, эми десек, алар да макул болуп ошол неметип атышат, эми идеяны колдоп атышат буйрса. Балдарды ушул жерден эң башынан кадамдарды жасачу жерде лыжа кийгизгенди үйрөтүшөт, кантип токтошту үйрөтөт. Андан тышкары биринчи мындай бурулуштарды ушул жерден кылышат. Андан кийин өйдө чыга башташат актандан. Бул жерде өзүңүздөр карасаңыздар, ар кандай оюнчуктар бар. Анткени эми баланы лыжага кызыктырыш керек. Кызыктырыш үчүн биз ар кандай оюнчуктарды, ыкмаларды колдонобуз.
Эми бул жакта бизге көбүнчө жардам берген ушул Швейцариядан келген агайлар. Азыр балдарды эми бул жактан үйрөтүп бүткөндөн кийин түз жерден андан кийин чаңгыларын кийип алышып өйдөрөп чыгышат. Негизи акыркы 5 жылда сиз айткандай чаңгы, сноуборд жана башка кышкы түрлөр аябай өнүгүп баштады. Дем алыш күндөрү очередь, мындайча айтканда. Бул эми базалардын өнүгүшү биринчиден. Экинчиден 21-кылым реклама. Анткени Instagram'ды, Facebook'та ачсаңар кышында бүт эле ошол чаңгыда, тюбингде, сноубордто жүргөнүнө байланыштуу эми эл ошол кызыгып, барып, өзү үйрөнүп жүрүшөт да. 2015 жылы бул биздин Wintersport проект башталганда Швейцариядан келген бир аял киши болгон Эдда Хергартен деген. Ошол аял киши бияка турист катары келип эле ушул биздин потенциалды тоолорду көрүп, анан силерде ушундай инструкторлор барбы деген ойдо сурап, Каракол жакты барып көрүп, анан кой мен силерде жок экен, жакшы өнүгө элек экен, ушул нерсени баштайлы деп анан 2015 жылы бир 2-3 инструкторду алып келип, каалоочуларды чогултуп эле анан башташкан да. Ошол жерде ошол малда жөө жүрүүчүлөр бирикмеси ТУК Марат байке колдоп эко чогуу алып кеткен да, мындайча айтканда. 2015 жылдан бери ошол Марат байке ушул биздин проекттин менеджери болчу. Hey everybody, I'm Adu from Switzerland. I'm a federal certified ski instructor. I did all the education, become a ski instructor as well to become a leader to teach others. And this is a very good opportunity for me to give my knowledge further, but also for me to learn own things and see how in other countries people are teaching skiing, and I can profit just as much from the group as the group profits from me. Анан бирикме эмнеге уюштулду? Анткени бизге международный дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн, дүйнөлүк сертификат алыш үчүн инструкторлордун бизге ушул ассоциация керек болду. Анткени ассоциация жок, биз башыбыз бирикпейт. А бул ассоциация ошол Кыргыз Республикасындагы инструкторлордун башын бириктирүү жана алардын суроолорун, мындайча айтканда, проблемаларын чечүү. Проснулись. Какой... А что делаем после того, как мы проснулись? Нет, подожди, а кто штаны будет одевать-то? Эми балдар менен иштеш үчүн бала менен баладай болуш керек биринчиден. Ошонун деңгээлине отуруп сүйлөшүү, элементарный ушул очки кийип албай, очкини көтөрүп, көзмө көз сүйлөшүү. Ал жактан болсо кичинекей бала эми жаштар ар кандай да чарчаса каарып чабышып ойнуп, ушундай ыкмалар бар да өзүнүнчө. А чоң киши менен эми мындай биз бири-бирибизди түшүнөбүз, сүйлөшө алабыз, ошого жараша иштейбиз да. Биз кандай иштеп атат, ошонун баарын өзүбүзгө жазып алабыз. Анан күндүн аягында бир жыйынтык чыгарабыз. Бул жерде мындай да суроо коебуз да. Биз өзүбүздүн балыбызды ушул инструкторго берет белек деген. Азыр бизде келечек ушул биздин жаңы өсүп келаткан балдарда, спортсмендерде келечекте ушул 10-20 жылдын ичинде аябай өнүгөт деген ойдомун да. Раз, два, три. Смотри. Полетели.